Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly көрүүчүлөр, мына биз сиздер менен Рамазан айынын ыйык күндөрүндө турабыз. Буюрса ошо кырган орозолорубуз, кырган жакшы амалдарыбыз, ибадаттарыбыз кабыл болсун. Бүгүнкү биздин темабыз сарылык жана ифтар темасы болмокчу. Бүгүн бизде конокто устазалар Мариям устаза жана Амина устаза болмокчу. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Орозобуз кабыл болсун, буюрса жакшы амалдарыбыз кабыл болсун. Мына бүгүнкү темабызга байланыштуу биз сарылык жана ифтар темасын койдук. Башкача айтканда ооз жабуу жана ооз ачар темалары биздин баягы мусулмандарга кайрадан эстетип туруу биздин милдеттерибиздин бири болмокчу. Ошондуктан бул мындай бир элементардуу тема болсо дагы бул жерде кандайдыр бир мүмкүн түшүнбөстүктөр болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ушул темага мындай бир чукай жакшы токтолуп кетсек, негизи эле ушул мусулман баласы ороз айында өзүнүн ден соолугуна зыян келтире албаш үчүн кантип туура ооз жабыш керек жана кантип туура ооз ачыш керек. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Жалпы мусулмандар, Рамазан айы куттуу болсун, бардык орозолорубуз кабыл болсун. Бүгүнкү биздин темабыз сарылык жана ифтарлык убакыттар болуп аткандыктан сарылык жөнүндө бир аз түшүнүп бере кетсек, пайгамбарыбыз өзү сарылыкта ооз бекитүү тууралуу жакшы нерселер күндөгөн. Анткени сарылыкта оозду тамак жеп болсо да жапкыла, сарылыкта сарылык берекелүү болот деген да. Ошол себептен сарылыкка туруу жок дегенде бир чыны суу менен болсо да жаап алыш керек да. Бул берекелүү деп пайгамбарыбыз бекеринен айткан эмес да. Ошондой эле сарылык сөзү бул араб тилинен алып сахур деп аталат. Негизи сахар сөзүнөн алынган, ал түндүн 1/3 бөлүгүнөн кийинки убакытта айтылат да. Ошол убакытта туруп, ошол мындай сарылыкты шашпай жеп оозду бекиткиле дегенде, мындай шашпай көп убакыт болуш керек да ортодо. Пайгамбарыбыз ошол убакта баягы убакытты баягы сахабалар билбей аткан учурда пайгамбарыбыз айтканда, баягы кара жип менен ак жип бири-бирине даана көрүнгөнгө чейин жей бергиле деген. Аны кээ бир сахабалар түшүнбөй, жаздыктардын астыларына кара жип менен ак жипти коюп алышып, анан ошону карай беришкен да. Бирок айырмалай алган эмес да бул. Анан кийин ошо сахабалар пайгамбарыбызга барып, сен айткан боюнча ак жип менен кара жипти коюп алып, ушундай сарылыктын убактысын билбей калдым, ушу билбей атам дегенде, анан пайгамбарыбыз түшүндүрмө берген да. Бул сарылык убактысы ак жип менен кара жип дегени бул таңдын агарганы, кара жип болсо түндүн караңгылыгы деген да. Анан ошондон баштап баягы таң агарганга чейин орозону бекиткиле деген да. Анан эми ден соолукка пайдалуу болуш үчүн пайгамбар ошо эртең мененки сарылыкта береке болот деген бекеринен эмес, баягы кечке чейин, таңдан кечке чейин ачка жүрбөш үчүн кичине болсо дагы бир нерсе жеп алууга үндөгөн да. Анан эми баягы көп нерселерди айта берсе болот. Мындай жегиле, тигиндей жегиле, туура тамактануу, аны буну дегендер баягы көп мындай айта берсе, бирок сарылыкта бир чыны болсо да суу ичип алган жакшыраак. Түшүнүктүү. Мына буюрса канча бир күн бою, таң аткандан күн батканга чейин орозо кармайсыз. Мына бир күн бүттү дейли, орозо кармап кантип туура ооз ачыш керек? Ошо ден соолукка зыян келтирбеш үчүн, бир күн кечке тамак жебеген организм мындай бир зыян тартып калбаш үчүн кантип туура ооз ачышыбыз керек? Бисмиллахиррахманиррахим. Эми ошол эртеден кечке ачка жүрүп кечинде ооз ачып атканда албетте шыр эле мындай оор тамакты жеп албаш керек. Эң биринчи эле ошол суу менен, анан курма менен ооз ачкан жакшы да. Бул пайгамбарыбыздын сүннөтү. Анткени кечке ачка болуп ошо ичегилер бири-бирине жабышып калган учурда шыр эле тамак жесе бул зыян болот. Ошондуктан суу ичип, анан курмада көптөгөн пайдалуу элементтер бар, витаминдер. Ошондуктан курма менен ооз ачкан сооп болуп эсептелет. Анан кийин ушу жеңил ошо суу, курма, салаттар, жемиштер менен ооз ачып алып, андан кийин шам намазын окуп, андан келип тамактануу улантса болот да. Анткени кээ бирлер ошо намаз окуп бүткөнчө ооз ачар маал келип калса деле биринчи намаздарын окуп, анан кийин
келет да, бирок ошо намаздан алдын бир аз ооз ачып алып, бирдеке жеңил нерселерди жеп алып, андан кийин намаз окуп кайра дасторконго кайтып келсе жакшыраак. Анан ошо биринчи жеңил тамак, жанагындай суюк тамактан, жемиштерден, салаттардан жеп, анан кийин экинчи тамакты бир аз кечиктирип жеген жакшыраак болот. Негизи эле биз ачка болуп отуруп алып эле бир отурганда баарын жегенде ашказанга күч келип калышы мүмкүн. Анан албетте ошол ар бир адам эгерде ашказан менен мындай бир маселелер болсо, өзүнүн доктуру менен кеңешип, кайсы тамактарды жесе болот же кайсылардан алысыраак болуш керек, ошолорду кеңешип алган жакшыраак болот да. Анан негизи эле бул ошо ифтар маалы абдан жакшы бир бардык мусулмандар күткөн маал, анткени ушул маалда дуалар кабыл болот деп айтылат. Дагы башка бир хадисте 3 маалда дуа кабыл болот дейт. Бири ошол ооз ачкан маалда, экинчиси адилеттүү падышанын дуасы дейт. Үчүнчү ошол мазлум болгон, ошо жапа чегип калган, акысын тарттырып алган мазлум адамдын дуасы дагы ошо Алланын астында шыр кабыл болот деп айтылат. Дагы бир хадисинде пайгамбарыбыз айтат, орозо туткан адам үчүн 2 сүйүнчү бар дейт. Бири ошо ифтар маалында, анткени эртеден кечке суусап, ачка болуп, анан ошол ифтар маалында сүйүнүч болот мусулмандар үчүн. Экинчиси ошол Алланын астына барганда, ошол карман орозосун соон алганда дагы бир чоң сүйүнүч болот дейт. Рахмат, абдан пайдалуу, кызыктуу жооп болду. Ал эми баарыбыз эле мындай бир моменттерге туш келсек керек. Уктап калабыз, ооз жаппай уктап калабыз. Эртең менен тура албай калабыз. Мындай учурда адам кандай кылыш керек? Бул маселени да билбеген эжекелер, сиңдилер бар мүмкүн. Ошол үчүн пайдалуу маалымат болсун. Бул учурда адам кандай кылыш керек орозосун? Эми ошол ооз жаппай калып, уктап калган, ооз жаппай калган тууралуу айта кетсек, бул көп эле болот мындайлар. Даже биз өзүбүздүн да башыбыздан өткөн мындай учурлар, анан мындай суроолор да көп келет да. Мисалы, мен эртең менен оозумду кечинде уктап калып, оозум жаппай калыптыр, анан турсам күн чыгып кетти, кайра суу ичип алдым дегендер болот да. Бирок ошол учурда кечинде уже ниет кылып жаткан да, ниети бар, орозо эртең менен орозо кармайм деп, ошол ниет менен кечке чейин орозо кармаш керек. Жабылган орозону кайра эртең менен туруп ал ачып алып атат да, кайра оозу ачылып калды анын орозосу. Ошондуктан ошол уктап калабы же жаппай калдыбы, ошол кечки ниет менен эле эртең менен кадимкидей орозо катары кармап кетсе болот. Түшүнүктүү. Демек орозосун үзбөй, бузбай, андан нары улап кетет. Жакшы, абдан пайдалуу маалыматтар болду. Эгерде сиздер дагы ушул ооз ачуу, ооз жабуу темасы боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, биздин видеонун астына комментарий калтырып коюңуздар, жооп бергенге аракет кылабыз. Сиздерге да чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.